2010-жылдын 7-апрелинде болгон трагедиялуу окуяны белгилөө иш-чаралары өлкөнүн бардык аймактарында уланууда. Темир Сариевдагы Атабейит мемориалдык комплексине барып, 7-апрелде шейит кеткендерге арнап Куран түшүрүп, гүл койду. Ошондой эле 1916 жылдагы өркүн, 1937-38 жылдардагы репрессия курмандыктары жана улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун да арбагына арнап Куран окулду. Ошол убактарда бычакты мизи менен басып, тик карап өлүмгө, эч нерседен коркпой чогуу болдук. Биз жеңалдык. Астыбызга улуу максаттарды койдук. Бир топ өзгөрүүлөр болду. Аны биз тана албайбыз. Бирок кыла турган иштер мындан да көп. Аны да биз тана албайбыз. Андан соң Чүй облусунун Сокулук районуна барып, 7-апрелде эскерүү митингине катышты. Баштан өткөн оор окуяны ар бир кыргыз жараны жүрөктүн түпкүрүндө сактап, аны унутуп коюуга укугубуз жок деген Темир Сариев өткөн тарыхыбыздан сабак алып жашап, жаркын келечегибизди курушубуз керек деп кошумчалады. 7-апрелде шейит кеткен мекендештерибиздин эркиндик үчүн, мамлекеттин келечеги үчүн жанын берген баатырларыбыздын арбагын сыйлап, арбагы ыраазы болсун деп, алардын баштап кеткен, алар ошол туу тутуп, желек кылып көтөрүп кеткен, чакырык кылып, уран кылып таштап кеткен иштерин уланталабыз. Эскерүү митингине 7-апрелде курман болгондордун жакындары, жабыркагандар, мекен шейиттери, Айкөл Алатоо, мекен ынтымагы сыяктуу коомдук уюмдардын өкүлдөрү, ошондой эле өлкөнүн башка аймактарынан келген жарандар да өз ойлорун ортого салды. Кыргызстандын келечеги үчүн, Кыргызстандын элинин жыргатуулугу үчүн шейит кеткен, курман болгон балдардын жаткан жерлери жайлуу, топурактары торко, жолдоштору иман болсун. Ата энеге баланын жогу чейин кыйын. Андан оор нерсе болбойт. Ушул жана байлык, бийликтердин баары биригип, бир эненин көз жашына татыбайт. Балдарыбыз оккушту деп дагы бир жолу кайрат кылгыла. Биз эч убакта өз элибиздин жакшылыгын, ырыс ынтымагын бирөөнүн кызыкчылыгына бербейбиз жана тартырбайбыз. Каргашалуу окуяда Сокулук районунан 12 адам курман болгон. Алардын элесине арналып, мында да Куран окулуп, эстелигине гүл коюлду. Кыргыз элинин жаркын келечеги үчүн шейит кеткен маркумдарга Куран окутуп, аларды эскерүү иш-чараларын уюштуруу Темир Сариевдин демилгеси жана колдоосу менен жыл сайын өткөрүлүп келет. Мамлекеттин багытына абдан катуу таасир берген ушу 7-апрель. Аны жанагындай жок кылабыз, чийип салабыз. Ар түрдүү сөздөрдү айтып аткандар, алар ошол Кудайдан да коркуш керек. Сөздөрдүн уятынан да, иманынан да коркуш керек да. Кан төгүлүп аткан учурда Темкени өкмөт камап койгон. Ошо камалып жатып Темке, элиме тийбегиле деп. Ошол жерден коркпой, ушундай темаларды айткан. Андан чыккандан Темкам ушул жерде баарыңардын эсиңерде катышкандардын баары. СТКда катышкан, эчтекеден коркпой. Элге катпагыла деп ошол жерде көзсүн жашагы ыйлап турган ошол жерде. Билесиңерби? Ушуну. 7-апрель биздин Кыргызстан мамлекетине кайта кайрылып келбесин. 7-апрель каргышалуу күн. Бул биздин Кыргызстандан алыс болсун. Андан бeri 7 жыл өттү, мына Кудай буйрса, биздин ушул 7-апрелди эскерип, ар дайым 7-апрелде Куран окуткан Темир Арганбаевга биздин балдардын атынан ыраазычылыкты билдирип коюшубуз керек. Быйыл 7-апрель окуясынын 7 жылдыгы белгиленүүдө.